Тема натурал сандар, цифралар, разряддар жана класстар. Натурал сандар түшүнүгү буюмдарды, эмеректерди жана башкаларды саноодо колдонулат. Аны эң чоң тамгасы менен белгилеп, эң кичине элементти бир жана эң чоң элементке ээ болбогон катарды айтсак болот. Мисал катарында топтордун сүрөттөрү берилген. Ал топторду санасак, 1-ден 9-га чейинки сандар менен санасак болот. Натурал сандарды туура жазуу үчүн 0-дон 9-га чейинки араб цифралары колдонулат. Бизге берилген каалагандай сандардын тизмесин берилсин. Ал сандарды биз туура окуу үчүн оюбузда аларды разряддарга жана класстарга бөлөбүз. Оңдон солду көздөй 3төн кылып класстарга бөлөбүз. Биз көрүп тургандай, 1-чи класс, 2-чи, 3-чү класс. 1-чи бирдиктер, 2-чи миңдиктер жана 3-чү миллиондуктар классы болуп бөлүнөт. Ал эми бизде жазылган 3 деген саныбыз бизде бирдиктер разряды, 9 ондуктар, 1 жүздүктөр, 2 миңдиктер, 6 10 миңдиктер, 4 100 миңдиктер, 7 миллиондуктар, 5 10 миллиондуктар, 8 100 миллиондуктар деген разряддарга бөлүнөт. Ал эми бул саныбызды окусак, 857 миллион 462 миң 193 деп окулат. Ушул эле сыяктуу каалагандай сандарды, каалагандай узундукта сандарды окусак болот. Бизде берилген сандарды окусак, биринчи көрүп тургандай 57 миллиард 492 миллион 186 миң 425 деп окулат. Ал эми кийинки саныбыз 41 триллион 0 бизде окулбайт. 23 миллиард 129 миллион 871 миң 507 деп окулат экинчи саныбыз. Ошентип бизге берилген сандарды каалагандай чоңдукта сандарды окусак болот. Бизге көрүп тургандай бирдиктер, миңдиктер, миллиондуктар, миллиарддыктар, триллиондор, квадриллиондор, квинтиллиондор, секциллиондор, септиллиондор болуп каалагандай узундукта сандарды окусак болот. Ал эми бизге берилген 585 санын дагы разряддарга бөлсөк, 5 көбөйтүлгөн жүздүк, кошулган 8 көбөйтүлгөн ондук жана 5 деген разряддарга бөлсөк болот. Ушул эле сыяктуу 74 миң 259 санын 7 көбөйтүлгөн 10 миңдик, 4 көбөйтүлгөн миңдик жана 2 көбөйтүлгөн жүздүк, 5 көбөйтүлгөн ондук жана 9 деген сыяктуу разряддарга бөлсөк болот.